товарларды алып барыштыга келе. Камча алып барабыз. Профсоюзда Вольванын үйүндө турам. Протокол ему выписываю, если сейчас БДН десе, я сейчас вызову манипуляторный заберу его. Биз азыр профсоюз жана Патрициялык Лумумбу көчөлөрүнүн кесилишинде турабыз. Азыркы учурда өзүңүздөр көргөндөй мыйзамсыз курулган объектилер алынып жатат. Эки миң 19-2020 жылдан бери ушул незаконный построение болуп, ушул жерде сквер салынчу жерге базар салынып кеткен. Анан мына Кудайдын кулагы сүнсүн. Бишкек шаарынын мэрине да рахмат айтабыз. Ушунун баарын көзөмөлдөп 1 ай, 1,5 ай мурун келип кетишкен, баары ушул жерге келипчи. Качан кетет ушунду? Май айында ижара мөөнөтү бүтүптүр. Июнь айында булар кат менен кайрылыптыр. Бүгүн болсо биз муниципалдык мүлк менен иштөө департаменттен жокко чыгардык да, жокко чыгарып толугу менен мэрияга алдык. Азыр мына комиссиялар өтүп баштады, биздин алкабызда уже биринчи комиссиялар. Ошол биринчи эле комиссия жыйында бул ден жокко чыгат. Жокко чыгып туруп анан сноско кетет. Өткөн жумада бул жакта 4 келишим жокко чыкты. Ошол 2 кампа, анан кийин дагы биякта дагы берилген 2 келишим бар болчу. Белгилей кетсек, ошол дагы Хияров деген биздики жараны алып калганды, биз деген өткөн жылы демонтаждаганбыз. Ошол 2 объект менен иште узакка иш чоюлуп калып, бүгүн демонтаждоо иштерин баштадык. Бул жакта дагы айтып кетсек, проект жашылдандыруу проектисин жумушчу проектта бекитилген. Бул жактан 2000 метр жашылдандыруу көрктөндүрүү каралган. Ошол да проект буюрса жакында ишке ашып баштайт.